бар көріп тұрсың иә Сибирь. Бұның бары тең расалардың өзінше бар. Азиядағы расалар. Кейін түпті қырғыздардан қалды. Ал қырғыз көршілер, бұған не дейсіңдер? Болды ғой шетел шығар, бірдеңе болса қазаққа тиісесіңдер. Сендердің қазақта жалпы не күштерің кетті? Бізде не шаруаларың бар сендердің? Сендер бізге қызық емессіңдер. Біз мүлдем сендер туралы ойламаймыз. Сендер де ойламай қойсаңдаршы біздер туралы. Бір емес, екі емес, болды ғой уже. Тарихымызға таласасыңдар, салт дәстүрімізге таласасыңдар, мәдениетімізге таласасыңдар. Енді жерімізге таласайын дедіңдер ма? Қою керек қой. Ана Құдайдың берген 5 гектар жеріне ие болып, сол жақта отырсаңдаршы, не істеп жүрсіңдер сендер? Қазақ не істеді сендерге? Біз қазақ өзіміздің көршімізді Құдай қосқан көрші деп сыйлаймыз. Сыйлағанның құлы бол дейді қазақ. Біз сыйлаймыз ба? Сол сыйға лайық болуға тырыссаңдаршы. Бірдеңе болса қазаққа тиісесіңдер. Мақтанасыңдар. Ойбай, қазақ деген халық болмаған, сендер қырғыздан шыққансыңдар. Қырғыз сендердің аталарың дейсіңдер. Көкелер, сендердің Манас деген эпостарыңды жазып берген қазақтар емес па? Мұхтар Әуезов пен Шоқан Уәлиханов жарыққа шығарды емес па сол Манасты? Мысалға алатын болсақ, мықты болсаңдар, керемет екенсіңдер. Неге соны өздерің жазып алмадыңдар? Натопашылы қою керек қой, болды ғой. Және қырғыз көршілер, шынымен жерлерің қандай болғанын көргілерің келе ма? Қараңдар келесі видеоны. Мен бұл картаны 2024 жылы солтүстік Қазақстан облысындағы Петропавлдағы Абылай ханның резиденциясынан түсіріп алғам. Сол кездегі 18 ғасырдағы қазақ даласы. Міне астында Хиуа хандығы тұр, Бұхар хандығы тұр, Қоқан хандығы тұр, және Жоңғар хандығы. Қырғыз хандығы, жаңағы қырғыз елі деген дүние жоқ бұл жерде. Және де ыстық көлдің өзі біздің территориямызға кіріп тұр. Ол қазақтың жері екені кезіндегі ақиқат. Сондықтан қырғыз көршілер 5 гектар жерлеріңе ие болыңдар да тыныш жүріңдер. Қазақ пен қырғыздың арасына от салуға тырысатындар көбейіп кетті. Келесі видеоны қараңыздар. Ассаламу алейкум, қазақ қырғыз елі. Мына блогер нені оттап тұры? Айтып қалашы. Мына блогер эми қырғыз жана бала барып Қазақстандағы, Париждегі, Франциядағы картаны түшүндүрүп жүрүп атат да. Эми алда бізде не күнөөбүз бар? Же біз француздарға ошо картаны берип турбузбу? Мегиле деп. Ал бар ошол жакта музейге кирип жүрүп атат да. А сен болсо блогер қазақ, сен болсо каяктагы жок Қазақстандагы, Қазақстан ичиндеги картаны көрсөтүп атасың. Ар бир өлкө өзүнүн одеялын өзүнө тартат. Мен деле барып туруп Кыргызстанга ылайыктуу карта чийип туруп, мына биздин 18-кылымда момундай болгон десе ишенеби ким? Мен ишенбейм ага. Же ишенеби? Эч ким деле ишенбейт. А бу жакта мировой, дүйнөлүк деңгээлде карта, тем более француздарга Кыргыздын да Казактын да кереги жок. Бирок алар эски тарыхтагы карталарды сактап калган үчүн ошону көрсөтүп атат. Же бир казакка жаман сөз сүйлөп турбу? Кыргыздар, казактар кыргыздарга эмне кылды, болду дейсиңер. Биз силерге эмне кылдык ушуну сүйлөгөндө? Кыйын болсо теңелбей койбойт белең. Теңелдиңби? Эми жооп күтүп алды. Кыргыздар казакка көп нерсе жакшылык кылган. Анын баары тарыхта айтылып келе жатат. Акыркылардын бири болгон 30-жыл ачарчылык болгондо кыргыздар казактар сактап калган. Канча 100 миң, 10 миң, 100 миң, 300 миң деген казакты ачарчылыктан сактап калган. Совет бийлиги ошондогу Сталинге каршы болгонго карабай Жусуп Абдрахманов кой деп туруп казактарга жай берген, казактарга нам берген. Ошонун айынан казактар силер үчүн Жусуп Абдрахманов өлүп кеткен. Аны чакырып туруп, кыйнап туруп өлтүрүшкөн. Ошондо 30 жаштагы эле кыран жигит болчу. Азыркы 30 жаштагылар жүрөт го шымдей албай. Ошондо кыран жигит болгон, силерди сактап калган. Силердин айыңардан өлгөн ошол. Билбесеңер, НАТО опашлап, кыргыздар силерге желтоқсан болуп кырылып, канча деген Алматыда канча деген жаштарыңар өлүп атканда кыргыздар аттанып барган. Кыргыздарды автомат менен ачкан, атаарда айкайлап артка качкан эмес. А силер сүйлөйсүңөр келип алып кыргыздар биз силерге эмне кылдык депчи. А биз силерге эмне кылдык казактар? Силердин кылган жакшылыктарыңарды билебиз. Бирок силердин тескери кылган да жакшылыктарыңарды билебиз. 90-жылдары союз тарап ар бир мамлекет өз-өзүнчө болгондо кыргыздар кыйналып турган кезде ааламга кеткен нан издеп, үй бүлөсүн багыш үчүн ошондо кирип барган Казакстанга дагы нан сурап. Бирок казак деген тууганыбыз кыргыздын документин алып
кыйнап акчасын бербей иштетип кулчулукка кылып чөлдөрүнө алып барып сарайларына тыгып ушул күнгө чейин канча деген кыргыздар чыгып атат кулчулуктан Казакстандан. Же калппы? Кыргыздарды кыйнаганыңарды жакшы билебиз. Кыргызстанда Бакиев деген бир канкор кыргыздарды кырып жөн кетпей власттан канча деген кыргыздарды аты өлтүрүп атканда силер бар Бакиевди сактап калганыңарды, Бакиевди границадан чыгарып кеткениңерди мактангансыңар. Кыргыздар кыйналып турганда бир ай границаны жаап койгонсуңар. Ошо менен мактанасыңарбы? Кыргыздар силерге дагы эмне жамандык кылды? Айткылачы. Манас атаны айтасың, Манас ата деген ал кыргыздыкы. Аны Чохон Валиханов анан берки деп атасың. Ал Манас атаны болгон үчүн ошол Чохон Валихановың, ошол Аблай хандарың тийирип алган. Кенен Сарын айтасыңар дебиз. Кенен Сарыны кыргыз тамакка чакырып туруп өлтүргөн эмес, Кенен Сары кыргыздар кырам деп келип туруп кырылып калган. Жөн жаткан кыргызга кол салган Кенен Сарың болгон. Кенен Сарыңар, казактар, Кенен Сарыңар эл бузар адам болгон. Ошондо пленге жатканда Кенен Сарыны бир да казак келип, бул биздин хан деп намыстан өч ала алган эмес. Канча күн пленде жаткан бир казакка кереги жок болгон ошо Кенен Сарыңар. Анан кийин казакка кереги жок Кенен Сары кыргызга керекпи? Ошондо орус бийлигине казактын Кенен Сарысы керек болгон экен. Кой казакты кырба. Кенен Сары үчүн казакты өлтүрбө. Мен башыбы деп берип койгон. Кыйын болсуңар, ал олгула башын барып. Ошол орустардан ала албайсыңар. Кайсын сүйлөп атат алда блогерде. Канча деген казактар кыргыздарда жүрөт, студент окуп коюп, илим алып бизде. Канча дегениңер келип Куран жаттап кетип атат медреселерде. Кечеки эле жаны жаннаттан болсун Абдыгапар Сыманов деле бизден келип илим алып кеткен экен. Буга эмне дейсиңер? Көршү элдерге биздин оюбузду түзөйсүңөр, казактар силер бизге болгон оюңарды түзгөнүн билебиз. Границадан кандай өткөндө кандай кыйнайсыңар? Өтүп Россия же Европага чыкканча жолдо гаилериңер кандай кыйнайт? Ошонун баары казактын балдары. Ошолорду жөндөй алган жоксуңар ушунгө чейин. Кыргыздарга кылган жакшылыгыңарды билебиз. Орозо айында кыргыздар жөн жаткан бир айылга тажиктер кирип, кичинекей балдарды өлтүрүп, жетим жесир кылып, кичинекей балдарды өлтүрүп, жана ата-энелердин көзүнө жаш алдыртып, ыйлатып, канчасын кырганда силер кыргызды кырсын деп туруп ок бергенсиңер тажиктерге. Аныңарды да билебиз. Эмне кылдык биз казактарга? Казактар биз силерге кыргыздар биз эмне кылдык? 5 гектар жейсиң, аны Аллах берген, ооба. Айтып атасың, Кудай берген 5 гектар деп. Сөзүң маанисине мен түшүндүм, кичинекей алакандай кыргыз деп атасың. Бирок ошо алакандай кыргыздан канча деген баатырлар бар, канча деген баатырлар чыккан. Силерди сактап калган бир Жусуп Абдрахмановго ошончо казагың тең эле албайсыңар. Бетиңерге айтайын. Дагы эмнени айтасыңар? Көршү элдерге оюбуз түздөгөнүң ушулбу? Тажикке ок берген. Ушулбу границадан өткөндө сен келип туруп жанатып кыйнаганың? Ушулбу сенин оюң таза? Акыркы эле истини жүзүңөрдү көрдүк го. Көчмөндөр оюнду өткөргөндө көкпөрүн кандай кылганыңарды. Ушулбу? Ошону неге сен сүйлөп чыкпайсың? Ушул таза казак болсоң. Чыкты го таза казактар сүйлөп, бирок сени көргөн жокмун го. Продажныйсың сен де. Эки жүздүү казаксың, ошон үчүн сүйлөп атасың ушул сөздү. Анчалык кыйын болсо майни бербей койбойт белең. Чыкты го канча деген блогерлер, канча деген адамдар сүйлөп, бирок сен неге чыккан жоксуң? Анткени сен кыргызды көрө албаган казаксың, ошон үчүн айтып атам. Так что кыргыздын ким экенин билгиң келсе, аламдыкыдыр. Аламдагы тарыхтарды ачы. Ошондо бар мээң ачылат. А так сен бир момундай бир куруктан чыкпаган казаксың да. Канча деген казакты, канча деген илимдүү, элим жерим деген казакты жер караткан казаксың сенчи. Бетиңе айта калып, башка сөз жок сага.